bir elder чыгып bir 100 kişi 200 kişi чыгып эле bir маселени көтөрүп эле кыйкырып калса эле чуркап келип эле микрофонду ээлей калып туруп эптеп ошол теманы айтып анан элге жакшы көрүнүп калыш керек да. Шайлоочуларына же элге жакшы көрүнүп. Ал маселе туурабы, туура эмеспи, мамлекет үчүн пайдабы, зыянбы, ал уруп ойнобойт да. Келип эле кыйкырыш керек. Жок, 3 айга кылгыла, 2 айга кылгыла, калтыргыла, анан мындай, анан акмаксыңар, эл душманысыңар деп. Как будто он элдин адамы, а биз элдин душманы мамлекет. Ошон үчүн дагы бир жолу депутаттардан суранып кетет элем. Любой нерсени көтөрөрдө терең талдап алып, изилдеп алып, жети өлчөп бир кесип, мамлекетке пайдасы кандай, элге пайдасы кандай, анан ошо биз туура эмес жасап атса мамлекет, анда мен эч кимди кыйкырба деп айтпайм. Мен да депутат болгом 2 жолу. Мен никогда чыгып алып микрофонго популист менен кыйкырчу эмес элем, уялчу элем, кой эртең уят болуп калбайын деп, далилдеп алып туруп, анан элге каршы келе турган болсо, маселе болсо анан алып чыгат элем да. Ошон үчүн депутаттардан дагы бир жолу суранамын. Ушундай маселелер чыкканда чогултуп, депутаттын укугу бар, кергилер деп бир залга топтоп алып, ошо ызылдап аткан элди кана эмне маселени көтөрүп атасың деп туруп анан өкмөттүк тарапты да чакырып алып, эки жак отургузуп алып, дискуссия кылып туруп, анан кийин